Саламатсыздарбы, достор, урматтуу катталуучулар. Мен кечинде жазып атам. Бир аз караңгы, кечирим сурайм. Темам дагы кичине караңгыраак да, ошон үчүн. Себеп дегенде жанагы Алмаз Исманкуловдун медициналык борборуна келип, Аканит мырза келип ташты төгүп салды. Ошол эки стористи жүктөдүм эле, жана социалдык тармактарда дагы көп адамдар туура кылды. Азамат кыйын экен Аканит министр. Бул Алмазбек Исманкулов деген бул жерде ит бекер эле, аябай арзан арендага төлөп эле жашап жүргөн турбайбы, иштеп жүргөн турбайбы, акча таап жүргөн турбайбы? Жана бул деген медициналык мекеменин имаратына залогко банкка коюп акча алып алган турбайбы? Бул жеткен шүмшүк турбайбы? Туура кылып атат Аканит мырза деп көпчүлүк адам аябай кол чаап жатат да. Эми Аканит министрдин кыйын экенин, Садыр Нуркожоевичтин президенттин эрке баласы экенин, кол тийбейт экенин баарыбыз көрдүк. Мынакей чоң буга чейин эч ким даа албай сөз сүйлөй албаган Сабыр Жумабековду жеңди, башкаларын жеңип атат, университеттерди жабам деп бакылдап атат. Ар кандай интервьюларды шакылдатып ары бери берип атат. Эчтекеден коркпойт экенин баарыбыз көзүбүз жетти. Кыйын экен, баарыбыз билдик, аны көрдүк. Эми бул адамдын кылып аткан ишинин кесепети боюнча мен айтып кетейин деп жатам. Айтпай коюуга болбойт, унчукпай коюуга да болбойт да. Урматтуу катталуучулар, мына Алмазбек Исманкулов мага мен аны тааныбайм, бул кишини. Бир дагы жолу өмүрүмдө бул кишиге жолуккан да эмесмин. Жакындыгым да жок, жердеш дагы эмес. Эгерде Сабыр Жумабековду колдоо боюнча мен кайрылуу жасасам, көбү айтса, мисалы, бул деген өлүп калганда, ушул өлүп калайын дегенде, ушу киши операция жасап, өзүнүн доктурлары менен кошо жанын сактап калган дей турган болсо, Алмаз Исманкулов боюнча эч кимиңиздер эчтеке деп айта албайсыздар. Себеп дегенде, бул адамды деле тааныбайм мен. Бирок мен бардыгыңыздарга айтып кетейин дегеним мындай да. Биз кубаттап, колдоп жатабыз. Көп адам колдоп жатат. Ошо колдоп жаткан адамдардын бардыгы, мен жоопту айтып кетем, сиздер караңгысыңар. Караңгысыңар, сабатсыз адамдарсыздар. Сиздердин бул нерсени түшүнбөй мээңиздерди айланып атканы ошо билимиңиздердин төмөндүгүн көрсөтөт да. Эмне себептен? Адам баласы укуктук мамлекетте жашап аткандан кийин, биз укуктук мамлекетте жашап атабыз да, конституциябызда жазылган. Биз укуктук мамлекетпиз деп. Укуктук мамлекет дегенде укук үстөмдүк кылыш керек да. Бирок биз кайрасынан эмнени көрүп атабыз? Эгерде сен президенттин жакыны болсоң, эгерде сен президенттин тууганы болсоң, эгерде сен президенттин эрке баласы болсоң, президенттин болбосо анын жакын кишиси, досу деп айтылып аткан Камчыбек Ташиевдин жакындары болсоң, же бир чоң адамдардын, депутаттын, спикердин, министрдин жакыны болсоң, анда сонун экен. Анда бул жерде мыйзамды уруп ойнобойт экенсиң. Анда билгениңди кыла берсең болот экен, ар кимди сөгө берсең болот экен. Барып мекемесине барып ташты төгүп салып, маскачан адамдар менен барып жумуштан чыгарып салса болот экен дегенди билдирет, туугандар. Бул өтө терс көрүнүш. Биздин Кыргызстанда мыйзам иштебейт экенин көрсөтүп жатабыз да. Мыйзамсыз, Алмаз Исманкулов мыйзамсыз ошол мекемеде отурган болсо, анын ал жерден чыгара турган мыйзамдуу жолдору бар. Ошон үчүн сот органдары бар, ошон үчүн прокуратура органдары бар, ошон үчүн тиешелүү органдары бар. Бул бийликтин атайын институту. Ошол бийликтин институту бар үчүн мамлекетибиз бар. Эгерде ар ким мен президенттин эрке баласымын деп эле ушундайды кыла берсе, эртең өлкөдө анархия болот. Эртең силердин балдарыңардын келечеги жок болот. Алмаз Исманкулов мыйзамды бускан болсо, мыйзамсыз түрдө мамлекеттик мекемени залогко коюп акча алган болсо, мыйзамдуу түрдө аны жоопко тартыш керек.
Алмаз Исманкулов мыйзамсыз ошончо жыл бою ошол жердеги медициналык борбор кылып акча таап аткан болсо, аны жоопко тартып, ошол жерден чыгарып коюу мыйзамдык эрежелер жол бар. Ошон үчүн мыйзам жашайт биздин өлкөдө. Ошон үчүн мыйзам деп коет. Ал эми сиздер ар бир кылган сайын минтип эле кол чаап эле азамат кылып атат деп отура берсеңер, булар андан ары күчөй берет. Бир күнү сиздердин үйүңүздөргө барат дагы, сиздерди ушинтип желкеден кармап туруп, шылтоо таап туруп, кубалап чыгат да, үйүңүздөрдүн алдына топурак төгүп коет, кирбесин деп. Анан маскичен жанагы автоматчан кишини коюп коет да, анан ошондо соруңуздар катат. Себептен мыйзам иштебей калганда ошондой болот да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу анын тегерегиндеги адамдар. Садыр Нуркожоевич мени көрбөсө керек, башка тегерегиндеги адамдарга мен айтайын дегеним да. Мына бүгүн эле президент жолугушуу кылып, ири бизнесмендер менен жолугушуу кылып, аларга айтты, мыйзам чегинде бололук, салыктарды жашырбайлык, мына жакшы багыттап алак, өлкөбүздү өнүктүрөлүк депчи. Эгерде сиздер биз ушул бийликке көп убакытка келдик деп ойлосоңуздар, кылып аткан ишиңиздердин баары терс. Эмнеге айтам? Мынакей Аканит мырза бул министр. Мунун үстүндө жетекчи катары жок эле дегенде вице-премьер-министр бар, премьер-министр бар, президент бар. Демек жок эле дегенде 3 адам бар. Жок эле дегенде үстүндө турган 3 адам бар. 3 адам унчугушкан жок. Аканит мырза баарын шатырата сөгүп атат. Бул Аканит мырзанын сөккөнүн мынакей барып жана лапух деп, пошел на, иди на, тишиңди терип коем, чачыңды кырып коем деп атат. Мен мындайды жанагы каралардын өкүлдөрү айтканын укчумун. Телевизордо түрмөдө отурган адамдар ушинтип жаргон колдонуп сүйлөшөт дегенин укчумун. А бирок маданияттуу адам, билимдүү адам, мамлекет таяна турган адам мындай сүйлөйт деген уккан эмесмин. Ушуну сүйлөп атса дагы, килейген бакыйган министр ошону сүйлөп атса дагы, бириңиздер дагы, ай кой, бул туура эмес деп айтып койгон жоксуздар. Анда эмне кереги бар бизде жанагы мамлекеттик кызматкердин этикасы, мамлекеттик кызматкер жөнүндөгү мыйзам, анын статусу, макамы жөнүндө мыйзам. Анда мыйзамдардын кереги жок да, туугандар. Сиздер өзүңүздөр жаш муунду биздин Кыргызстанда башка адамдарды эмнеге үйрөтүп атасыздар? Мына унчукпай мындай деп атасыздар. Эми туура кылып атат деп атасыздар да, чоң реформаларды кылып атат деп атасыздар да. Силер башаламандыкка, өзүм билемдикке жол берип атасыздар. Бул биринчиден. Экинчиден, жаш балдар жаш муун өсүп келатат да. Аларды канча деген ар бир ата эне айтат. Ай сөгүнбө. Ай тартиптүү бол. Ай маданияттуу бол. Мусор таштаба. Бул маданияттуу адамдын деңгээли деп айтат да. Ошол эле адамдар эмнени көрүп атат? Килейген бакыйган министр сөгүп атат, сагып атат. Ага эчтеке болгон жок. Демек ал балдар минтип атат. Ошол окуучулар, ошол студенттер минтип атат. Маданияттуу болуп деле кереги жок экен. Бул өлкөдө билимдүү болуп деле кереги жок экен. Эң негизгиси президенттин эрке баласы болсоң болду экен. Бир жакын чоңдун колтугуна кирип кетсең болду экен. Бир чоң кызматта отурган адамдын жакын досу, жакын адамы болсоң болду турбайбы? Баарын сөгө берсең болот экен, баарын послать ете берсең болот экен, желкесинен алып барып чыгарып берсең болот экен деп, демек анда билим эң негизги эмес экен. Маданият, саданият деген эң негизги эмес экен. Эң негизгиси эптеп кошомат кыламбы, дагы бир жерин бирдеке кыламбы, эптеп колтугуна, ийнине, көчүгүнө кирип кетсем, анда жашоом оңолот турбайбы дегенге сиздер унчукпастан түртүп атасыздар да, мына ушул эке түртүп атасыздар. Бул эмнеге алып келет? Бул акыр түбү алып келип, мамлекеттин пайдубалын урашын алып келет. Кийин ушул адамдар эле эртең эле көз ачып жумгучакта чоңоюп келет. 2, 3, 5, 6 жылдан кийин чоңоюп келет. Эртең анан көңтөрүп туруп, ушул жерде, могул жерге 30 000 киши көчөгө чыгып туруп, силерди жөн эле чыгарып койбостон. Сиздерди жөн эле чыгарып койбостон. Аянтка чыгарып туруп, ушулар эле атабыз деп алдын ала сиздерди бүт баарын жаман көрсөтүп, коомчулукка булар ит, элдин канын ичкен, жеген, булар шумшук, буларды атыш керек, соту жок эле, мыйзамсыз эле туруп атыш керек десе, ушул
Аканитти колдоп, азамат Аканит ушундай кылыш керек деп аткан адамдар силерди атып атса, ушинтип кол чабышат. Азамат атыш керек депчи. Мына ушуга алып келип атасыздар да. Урматтуу жогору жактагы адамдар, Аканиттин кылыгына унчукпай көз жумуп коюп, сиздер ушерекиге элдин баарын түртүп атасыздар. Мамлекеттин пайдубалын уратып атасыздар. Мен Аканит мырзаны да тааныбайм. Тууганчылыгым да жок. Бул адам мага жакшылык дагы, жамандык да кылган эмес. Алмазбек Исманкуловду да тааныбайм. Жакшылык дагы, жамандык да кылган эмес, тааныбайм. Менин кейигеним эле ушу сиздердин кадамыңыздар. Жанагы мыйзамда, кылмыш жаза кодексинде, мен эми юристмин да ушуну айтып атам. Орусча окудум эле. Мындай түшүнүк бар. Преступное бездействие деген бар да. Кылмышты иш аракети менен эле кылып койбостон, унчукпай отуруп бергенде дагы ошону кылмыштуулук деген дагы бир белгилери бар. Сиздер жогору жактагы адамдар унчукпай Аканиттин сөгүнүп атканын, сагынып атканын, жаргонун, өзүм билемдик кылып атканын унчукпастан карап отурганыңар, муну преступное бездействиеге теңеп койсо болот да, туугандар. Ошон үчүн мен дагы бир жолу сиздерге эскертип айтып кетем, туугандар. Мамлекетибизди уратып жатабыз. Жогору жактагылар, силердин бул кадамыңар унчукпай коюу. Мындайда бул жерге бийликке көпкө эмес, бир жакынкы арага келгендей эле мага ой калтырат. Башка мээс иштеген адамдарга ошондой эле ой калтырат. Алардын атынан сүйлөп атам. Көп адамдар унчукпайт, коркушат, өзүнүн бизнесине коркушат, байлыгына коркушат, жогото турган нерсесине коркушат. Бирок мен да корком. Бирок өлкөнүн келечеги мен үчүн баалуураак. Мен ушу Кыргызстанда жашап, өлүп, көмүлгүм келет. Менин балдарым ушу жерде чоңоюп, окуп, билим алып, тарбиялап, өссө экен, Кыргызстан өссө экен деген адам жаным кейгенден айтып атам. Бир министр өлкөнү өзү билгендей кылып, башаламандык кылып атат дагы, өзүм билемдик кылып, мыйзамдын баарына түкүрүп коюп кылып атат. Силер унчукпай гана карап отурасыңар. Бул деген мамлекеттин институционалдык пайдубалынын урашына силер кайдыгерлик мамиле жасап атасыңар деген ойду айтып кетмекчимин. Урматтуу ушу Аканит мырзанын кадамдарын колдогон адамдар, окугулачы, билим алгылачы, тереңирээк карагылачы айланайындар. Минтип кош колдоп отура берген болбойт. Бул мыйзамсыздык, бул кылмыш, бул биздин келечегибизге түкүрүп кайдыгерлик караганды билдирет. Рахмат.